Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Москва. Пилотсуз учак жок кылынды. Внуково аэропортунда иш үзгүлтүккө учурады. Москвадагы Внуково эл аралык аэропортунда рейстерди кабыл алууга жана учурууга чектөө киргизилди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Каттамдар башка аба майдандарга да багытталганы айтылды. Аэропорт мындай кырдаалга аба майданынын өзүндөгү иш себеп болбогонун билдирген. Ал арада Москванын мэри Сергей Собянин шаардан пилотсуз учак учканга аракет кылып, аны абадан коргонуу күчтөрү жок кылганын билдирди. Окуя саат 11 чамасында болгон. Окуядан эч ким жабыркаган эмес. Булак Спутник Кежи. Атасы менен Аларча капчыгайына эс алууга кеткен 8 жаштагы кыздын да сөөгү суудан табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, кыздын сөөгү бүгүн 6 августта саат 16:20 чамасында табылган. Эскерте кетсек, ушул эле күнү саат 9:53 кыздын 41 жаштагы атасынын сөөгү суудан табылган эле. Борис Михайлов кызы Руфина менен Аларча паркына 3 августка кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан. Булак Супер Кежи. Дизелдин баасы төмөндөйт. Камчыбек Ташиев нефтетрейдерлер менен жолугушту. Нефтетрейдерлер дизель майынын баасын төмөндөтүүгө макул болду. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, бүгүн 5 августта УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдуваповдун, монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Кеңешбек Тайлаковдун жана ошондой эле күйүүчү май рыногунда баа түзүү маселеси боюнча атамекендик мунай рейдерлеринин өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын болду. Жолугушуунун жүрүшүндө Камчыбек Ташиев бүгүнкү күндө нефтетрейдерлер дизель майын жогорулатылган баада сатып жатканын белгиледи. Буга байланыштуу нефтетрейдерлерге социалдык багыттагы баа саясатын кармануу сунушталып, бааларды төмөндөтүү зарылдыгы эскертилди. Ошондой эле бааны төмөндөтүү жана мындан кийин дизелдин 1 литрин 63-64 сомдон ашырбоо зарылдыгы белгиленди деп айтылат билдирүүдө. Өз кезегинде нефтетрейдерлер дизель майынын баасын төмөндөтүү боюнча тиешелүү чараларды көрүүнү макулдашты. Булак Супер Кежи. Ошто курулуп жаткан жер үстүнөн өтүүчү жөө өтмөктүн урашы. Комиссия текшерүү жүргүзөт. Ош шаарындагы жөө адамдар өтүүчү Асма көпүрөнүн бир бөлүгүнүн урап калышынан улам комиссия түзүлдү. Бул туурасында архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Мырзабек Чыпаркулов билдирди. Ал билдиргендей, президенттин тапшырмасы менен ыкчам түрдө Ош шаарына барды. Ош шаарында курулуп жаткан көпүрөнүн сапатын жана курулуш процессинде кетирилген каталарды аныктоо үчүн атайын комиссия түзүлдү. МАМ курулуш тарабынан кылдаттык менен аталган окуя боюнча териштирүүлөр жүргүзүлөт дейт Чыпаркулов. Булак Назар Ньюс Кежи. Садыр Жапаров Суу көлдөгү Жыргалаң көмүр кенинин ишке киришине байланыштуу комментарий берди. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кыскача маегинде 12 жылдан бери иштебей турган Жыргалаң көмүр кени ишке киргизилгендигине байланыштуу суроого жооп берди. Ысык көлдөгү Жыргалаң шахтасы 12 жылдан кийин ишке кирди деген маалымат чыккандан кийин айрым адамдар жана айрым ЖМКлар бул жалган, Жыргалаң эмес, башкасы ишке кирди жана башка деп ар кандай кептерди айтып чыгышты. Ушул көмүр кенинин чоо жайын айтып берсеңиз. Макул. Алгач бул шахтанын тарыхына бир аз токтоло кетейин. Бул шахта Союз чачырагандан кийин бага ачылбай калган. 2009-жылы мамлекет бул шахтаны жеке менчикке сатабыз деп аукционго коет. 3 компания катышып, арасында чет өлкөлүк компаниялар дагы болгон. Жыйынтыгында бир компания утуп алат. Ал компания менин бир тууган агам Сабыр Жапаровдуку эле. Утуп алгандан кийин өткөрүп алайын деп барса, өкмөт алдап саткан экен. Аукционго коюп жатканда 25 миллион сом карызы бар деп айтылат.
Чындыгында 80 миллион сомго жакын карызы бар экен. Биринчи капиталын төлөп койгондон кийин артка жол жок болуп калгандыктан айласы жок дагы 2 жыл дегенде араң карыздарын жаап бүтөт. 2011 жылдан баштап толук кандуу иштете баштайт. Мен камалып чыгып, чет өлкөгө чыгып кеткенден кийин ошол мезгилдеги бийлик криминалдарды жиберип, 2014 жылы шахтаны криминалдар тартып алышат. Кесипкөй адамдар иштетпегенден кийин бир аз убакыт өтпөй шахта токтойт. Ортодо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 кызматкери каза болот. Ошентип шахтага суу толуп калат. Ошол бойдон ушул күнгө чейин суу басып жатат. Мен бийликке келгенде бир тууган агам шахтамды кайра алам деп чыкты. Мен көнбөй койдум. Бийликтин күчүнө салып кайра алышты деген сөз калат. Кереги жок деп койдум. Мурдагы жылы мага бир бизнесмен келип, мен алып иштетейин деп сурады. Эгер иштетип кетериңе көзүң жетсе ала бер. Мамлекетке иштеп турганы пайда дедим. Ошентип азыр Марат деген бизнесмен иштете баштады. 2 жылдан бери даярдоо иштерин жүргүздү. Россия Кыргыз фондунан 1 миллион 700 миң доллар кредит алып, ал акчанын чыпчыргасын коротпой Россияга заводко которуп, конвейер системасын алып келди. Кытайдан өз акчасына көмүр казган комбайн жана башка керектүү техникаларды толук алып келди. Эми Кудай буйруса мындан ары Жыргалаң шахтасы бери дегенде 20 жыл токтоосуз иштеп кетет. Мурдагы көмүр чыгарган техникасы бар тонналык вагондор болчу. 1960 жылдары коюлган. Алардын ордуна жаңы заманбап конвейерлер коюлду. Шахта өзүн өзү актамак түгүл, эбегейсиз зор киреше берет деп ишенем. Эми суу басып жатат деген сөздөргө келели. Ооба, баягы суу баскан ооз жагын суу басып эле турат. Азыр башка жагынан 2 жерден туннель менен кирип көмүр алып жатышат. Суу баскан жактагы көмүрдү дагы алышат. Ал жака жаңы туннель менен кирип бара жатышат. Кыскасы шахтада канча көмүр болгон болсо, баары казылып алынат. Азыр лицензия бир эле адамдын колунда. Мурдагыдай башаламан эмес. Кудай буйруса, Ысык көлдөгү калкыбыздын жарымын мындан ары көмүр менен камсыз кылганга жетишет деп үмүт артып отурам. Эми ушул учурдан пайдаланып, жалган деп жаткан бир ооч жарандарыбызга кайрылып кетейин. Өзүңөр өлкөнүн өсүшүнө пайда келтирбесиңер дагы зыяныңарды тийгизбей тургулачы сураныч. Өлкөбүздө ушундай жакшы иштер жасалып жатканда тескерисинче сүйүнүп, колдоп коштоп, ийгилик каалап турсаңар жакшы эмеспи? Маектешкен Медербек Шырматариев, Булак, Кабар, KG.